Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен ийгилик жаратуу жолдору жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Башкача айтканда, жазгүл эмнеге ийгиликке жет кыйынчылыктарга карабай. А сиз болсо дагы эле ийгиликке жете албай жүрөсүз. Же болбосо сиз болбосоңуз башка бирөө ийгиликке жете албай жүрөт. А сиз ийгилик жолунда кетип атасыз. Демек кантип ийгиликти жаратса болот? Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Эми ийгилик жөнүндө сүйлөшмөкчү демекчи, биз Джим Рон деген атактуу, өтө дүйнөдө популярдуу, көптөгөн адамдарды ийгиликке жетүүгө жардам берген адам жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Анткени ушул адамдын көптөгөн китептерине мен кайра кайрылып отурам. Ушул адамдан мен көп нерсе үйрөндүм. Практикада жасап жүрүп өзүм дагы жашоомду оңдоп алдым. Демек, Джим Рон бул кем экен тааныштырып кетейин. Мурун сүт саап даярка болуп иштеген экен. Фермада дайым эптеп айлыгы жетпей кыйналып жашачу экен. Дайым бай адамдан үйрөнсөм, бир нерсе ушу байышты, жакшы жашашты үйрөнсөм, жашоомду оңдошты үйрөнсөм деп кыялданчу экен. Анан күндөрдүн биринде ушул адам менен таанышып калып, ошол адамды сурансам, макул деп үйрөтөт экен. Ошол адамдын колуна ишке кирип, көптөгөн нерселерге үйрөнүп, көптөгөн байлык жөнүндө жана башка ийгилик жөнүндө көптөгөн нерселерди үйрөнүп отуруп, акыры тармактык маркетингде иштеп отуруп, анан 6 жылда миллионер болду. Мына көрдүңүз, мына ушул адамдын биз сабактарын алат экенбиз. Эң күчтүү оратор, мотиваторлордун бири ийгиликке жетүү боюнча. Бул адам тармактык маркетингде гана эмес, башка традициондук бизнестерде көптөгөн ийгиликке жетүүгө жардам берүүчү нерселерди үйрөтөт. 7 стратегий для достижения богатства и счастья деген өтө популярдуу китеби бар. Демек, ийгиликке жана байлыкка жетүү боюнча сонун нерселерди үйрөтөт экен. 5 главных фрагментов жизненной мозаики дейт. Укмуш сон ийгилик жөнүндө, адамдын инсан катары, адамдын личность катары өсүү жөнүндө көп нерсени айтат. Бул өтө атактуу фразалардын бири. Адам биринчи башында байыйт, же башында ийгиликке жетет, анан кийин чөнтөгүндө ошол ийгилик пайда болот деп айтат экен. Ушул нерселерди көп нерселерди үйрөтөт. Бул виртуалдуу наставник деп койсок болот. Мен ушул адамдын китептерин окуп отуруп, көпчүлүк кыйынчылык, кризис учурда да ушул адамдын китептери мени сактап атты. Жана бизнеске болгон мамиле, жашоого болгон мамиле кыйла башкача болуп калды. Андыктан биз кыйынчылык жана башка сыноолордон оңой өтүп. Сизге да ушул китеп аябай жардам берет деп ойлойм. Бул китепти сөзсүз түрдө окуп чыгыңыз. Дагы бир китеп бар, Сезоны жизни деген. Ал боюнча дагы кийинки мүнөттөрүбүздө сиз менен сүйлөшүп кетебиз. Демек, алга кеттик анда. Эми биз байлык, ийгилик, бакыт демекчи. Бакыт деген сөзгө аңтан берип кетели, анткени бул сөзгө көп кайрылабыз. Көпчүлүк адамдар бактылуу болуп, бактылуу жашагысы келет, бирок эмне экенин биле беришпейт. Бул эмне экенин көрүп кетели. Ага кантип жетсе болот. Бакыт бул тилек максат коюп, ошол максат тилектерге жете билүү, аны менен рахаттана билүү экен. Кандай бир максат койдуңуз, ошол жете билдиңиз. Жана ошол жеткен рахаттана билгениңизде сиз бактылуу сезет экен сөзүңүздө. Бакыт бул ийгилик жарата билүү, ошол ийгиликке рахаттана билүү. Ийгилик менен бакыт өтө тыгыз мамиледе экен. Бакытка жетүү үчүн жана ийгиликке жетүү үчүн өтө керек түшүнүк бул эмне экенин көрүп кетели. Бакыт менен өтө тыгыз мамиледе, ийгилик гана эмес экен, ийгилик менен да бакыт менен да тыгыз мамиледе бир сөз экен. Бул сизге таң калыштуу болушу мүмкүн. Бул дисциплина жана тартип. Дисциплина, тартип бул өтө бакытка тиешеси чоң нерсе экен, бирок көпчүлүк адам бул менен байланыштырбайт деп айтат Джим Рон. Мен да ошого кошулам. Көптөгөн адамдар ушул бакыт жана ийгилик ушул аркылуу жетишин көп маани бере беришпейт. Андыктан көпчүлүк адамдар ийгиликке жетпей кыйналып жүрө беришет экен. Дисциплина это не ограничение свободы дейт, это отсечение всего лишнего дейт Брюс Ли. Брюс Лини баарыбыз тааныйбыз, көптөгөн кинолорун көргөнбүз. Спортто чоң ийгиликтерге жеткен адам. Демек, дисциплина бул өзүбүздү чектөө эмес, бул ашча нерселерден баш тартуу деп атат. Мына ашча нерселерден баш тартуу жана керектүү нерсе менен алек болуу деп атат. Дисциплина это решение делать то, чего очень не хочется делать, чтобы достичь того, чего очень хочется достичь дейт. Демек, дисциплина бул биз кылгыбыз келбеген нерсени жасап отуруп, биз кылгыбыз келген нерсеге жетүү үчүн кылгыбыз келбеген, жасагыбыз келбеген нерсени жасоо. Ошону жасайм деген чечим деп атат. Демек, сиз ошону жасайм деп чечим кабыл алып, күндө ошол нерсени жасап отурсаңыз, демек сиз тартипке кирген болосуз. Ушуну дисциплина дейт. Дисциплина демекчи, мына дисциплинанын эки түрү бар экен, внешний жана внутренний. Внешний дегенибиз бирөө текшерип турса, бирөө контролдоп турса гана жасаган, бул внешний, сырттан бирөө текшерип туруш керек. Внутренний самодисциплина, өзүбүздү тартипке салуу. Бул бирөө башкарбастан өзүбүз ошол чечимге келүү, өзүбүздү башкарып, өзүбүздү кыстап башында көнгүчө, анан көнүп калгандан кийин кыстабайсак да адат болуп калат. Өзүбүзчө кылгыбыз келе турган болуп калат да. Адат болуп калгандан кийин өзүбүз кылгыбыз келе баштайт, жана кыла баштайбыз. Ушуну внутренняя дисциплина дейт. Джим Рон айтат, именно самодисциплинаны өнүктүрүү дейт. Ошондой силер ийгиликке да бакытка да жетесиңер дейт. Эми Джим Рон айтат, мы все должны испытывать два вида боли дейт. Биз бардыгыбыз жашообузда эки түрдүү, сөзсүз түрдө эки түрдүү ооруга чалдыгабыз дейт. Биринчиси дисциплинанын оорусу, экинчиси аттин кылуунун оорусу. Тартиптин оорусу болгондой биз өзүбүздү кыстап жасаган бул оору. Бул чындарыбыз ооруйт, мисалы үчүн машыгыш керек болсо, рискке барып, план коюп, планды аткарып, күндө өзүбүздү кыстап, мисалы үчүн жолуушууларды өткөрүп, күндө өзүбүздү кыстап телефон чалууларды жасап отуруу, бул чындап эле жагымдуу нерсе эмес, бул бизди оорутат. Жасагыбыз келбейт. Мындай караганда ийгилик бул чындарыбыз ооруйт да. Аттин кылуу оорусу болсо ал башка. Разница в том, что дисциплина весит унции дейт, в то время как сожаление весит тонны дейт. Айырмасы экөөнүн айырмасы мындай экен, дисциплина бул бир нече килограмм болсо, унция деген Англиянын бирдиги, эми килограмм да бул почти. Дисциплина бул мына килограммдык оордукту сиз желкеңизге асып алгандай болот экенсиз. Ал эми аттин кылуунун оордугу болсо бул тонна дейт.
Мына аттен кылып өмүр бою аттен кылып өткөн адамдын жашоосу тонна жүк көтөрүп жүргөндөй болот экен. Ал эми дисциплина болсо бул килограмм жүк экен. Андан көрө килограмм жүктү көтөрүп үйрөнүп алсак биз тонна жүктү көтөрүп жүрүү кереги жок болуп калат экен да. Андыктан тандаңыз деп атат, Мен дисциплина жолун тандадым. Сиз дагы дисциплина жолун тандасаңыз ийгиликке сөзсүз түрдө жетесиз. Успех это не более чем несколько простых правил, соблюдаемых ежедневно дейт. Ийгилик бул күндө жөнөкөй эрежелерди жасап туруу дейт. Ал эми ийгилик эмес, ийгиликсиздик бул, неудача. Бул жөн гана бир нече ката, бир нече адашууларды күндө жасап турсак, ошол бизди ийгиликсиздик алып келет дейт, Жомрон. Эми ийгилик бул эмне көрүп кетели? Ийгиликсиздик бул эмне? Ийгилик эмне экенин түшүнүш үчүн биз биринчи ийгиликсиздик эмне экенин түшүнүп алалы. Көпчүлүк адам ойлойт, ийгиликсиздик, ийгилик, неудача өзүнөн өзгөрүп калат деп. Өзүнөн өзгөрүп калбайт, биз аны өз колубуз менен жаратат экенбиз, дайым. Ал өзүнөн өзү эле топтолуп калбайт экен, өзүнөн өзү эле келип калбайт экен, өзүнөн өзү эле башыбызга түшүп калбайт экен. Аны биз өзүбүздүн жашообузда өзүбүз алып келет экенбиз аны. Ийгиликсиздик бул кичинекей ийгиликсиздиктердин суммасы. Бир нече көптөгөн ийгиликсиздиктердин суммасы. Кичинекей ийгиликсиздик 1 бүгүн жасадык, номер 1. Кичинекей ийгиликсиздик номер 2 эртең жасадык. Үчүнчү күн жасадык. Кичинекей ийгиликсиздик 3, кичинекей ийгиликсиздик 4. Ошентип отуруп 100 ийгиликсиздик болгондо чоң ийгиликсиздик келет экен, Анан бизде ушундай чоң проблема пайда болот экен. Мына бул жерде сонун фраза бар. Везет тому, кто везет дейт. Демек, кээ адамдар ойлойт, мага көп айтышат, вам мурун фабрикте жаңы өскөн сәтле, вам повезло, силердин офисиңер бар, силердин ичинен ойлосоңер эле силердин акчаңар бар, ошон үчүн ачып алдыңар деп. Чынында мен ошол офисти ачканда карызга алып ачкам да. Ал убакта биз склад кармачыбыз, азыгы биз толугу менен заказ котуп алдык. Мурун склад кармап, өзүбүздүн акчага товар алып, ошо кармайт элек, аны ошол товарды келип алып кетишет эле. Ошол акчаны мен карызга алып баштагам. Көпчүлүк адам ойлойт эле, вам повезло, сенин тааныштарың көп окшойт дейт эле. Какое повезло, мен Бишкекте 7 жыл жашагам. Ошто классташтарым башка эч кимди тааныбай калгам. Көпчүлүгүн унутуп койгом. Мектепте окугандарды көбүн менен мамиле жок. Кантип табышын билбейм, аты ким экенин эстей албайм. Бетин көрсөм эстейм, бирок эстей албайм. Бир нече убакыт өттү аларды эстегенге чейин. Аларды эстегенде деле уже пайда жок эле, уже каяктан табышымды билбейт элем. Алар менен байланышым жок эле. Ал эми тааныштардын көпчүлүгү меники Бишкекте эле. Повезло, да, адамдар чакырыш керек, бирок мен эч кимди тааныбайм классташымдан башка. Классташтарым чакырдым, бирөөсү да жазылган жок. Бирөөсү да кызыккан жок, продукция да алган жок. Мына сизге повезло, Анан мен Маршкада таанышты, көчөдө таанышты. Холодный контакт деп коет, холодный контакт жасап, көчөдө анкета жүргүзүп, адамдар менен таанышып, адамдарды кызыктырып, офиска келип ошону үйрөнүп. Кааласам да мен ийгиликке жетишим келет, өзүм алдыма максат. Мына повезло вам, Мына ошого карабай чоң ийгиликтерге жеттик. Эмнеге? Анткени дисциплина мына ийгиликти жаратуу мыйзамдарын окуган элек. Ошол мыйзамдарды мен ушул Жымроонун китептеринен окуп, ошону күнүмдүк практикада жасап отуруп ийгиликке жеттик. А сыртта аны көрбөй, билбеген, биз кайсы жолду басып өткөнүн билбегендер анан повезло деп ойлойт. Чында какой повезло? Везет тому, кто везет дейт. Демек, ким ташыса өзүнө өзү эки жака, анан ошондо везет болот экен да. Өзүнө өзү везет болбойт экен. Мисалдарды көрүп кетели. 100 суроого жооп билип алуу дейле. Мисалы үчүн сиз аттестация тапшырышыңыз керек кесип боюнча, же болбосо сиз студентсиз, экзамен тапшырышыңыз керек. 100 күн ичинде мен 100 суроого жооп окуйм деп өзүңүзгө план койдуңуз. Биринчи күнү биринчи суроодо окуйм, экинчи күнү экинчи суроодо окуйм деп план койдуңуз. Бирок по факту окуй баштаганда сиз биринчи күнү окудуңуз, экинчи күнү окудуңуз, анан 5 күн ичи 3 суроо окуй калдыңыз. 2 күн окудуңуз, 3 күн окуй калдыңыз. Кандайдыр бир шарттарга байланыштуу сиз сүйгөн сериалыңыз башталып калды, же айталы сонун бир мараке болуп калды, бир концерт болуп калды, ошого бардыңыз, ошодон окуй калдыңыз дейли. Анан күндөрдүн биринде болсо юбилейге жардам бериш керек болуп калды, генералдык уборка болуп калды, окуй калдыңыз дейли. 3 суроо сиз өзүңүз карыз болуп калдыңыз. 10-чу күнү дагы 4 суроо карыз болуп калдыңыз жалпысы. 20-чы, 21-чи, 22-чи күндөрү сиз 9 суроо карыз болуп калдыңыз дейли. 35-чи, 36-чы окуп атасыз, бирок укпай калган күндөрүңүз болуп атат. 36-чы күнү 14 суроо карыз болуп калдыңыз. Мына 44-чү күнү сиз 23 суроо карыз болуп калдыңыз. 100-чү күнү, мына 100-чү акыркы күнү мына сиз 46 суроо карыз болуп калдыңыз кошуп келгенде. Баарын кошуп келгенде ушинтип азастан күндө ар 2 күндө бирден сабак окубай калып атып, ар 2 күндө окубай калып, мына 46 суроо карыз болуп калдыңыз. Чынында сиздин мына 100 күнүңүз бар эле, сиз жарымын окубай өткөргөнсүз. Эми элестетиңиз, сизге 2 жума калды, сиз 2 жумада ушул 46 суроону окуп жетишесизби, жетишпейсизби? Өтө кыйын, баарын эске тутуп калуу, баарын түшүнүп калуу. Андыктан сиз зубрёшканы баштайсыз жаптан. Анан экзаменге киргенде сизде шанс бар, же өтүп кетесиз, же 3 аласыз, же 2 аласыз, же так өтпөй каласыз. Балким сизге 46 суроо сиз ичинен сиз билбеген суроолор чыгып калат, жалаң. Ал эми пешене. Мынаны ошондой ойлошуңуз мүмкүн, неудача өзүнө өзү мындай ишим жүрүшпөй калды деп ойлошуңуз мүмкүн. Чынында каякта ишиңиз жүрүшпөй калган жок, сиз өзүңүзгө өзүңүз ийгиликсиздик жараттыңыз, чынында карыз болуп отуруп. Өзүңүздүн ийгилигиңизге карыз болуп отуруп. Мына ушинтип жаралат экен ийгиликсиздик. 10 000 сом кредит төлөшүңүз керек дейли. 10 ай бар дейли, биринчи ай 1000 сом төлөшүңүз керек, экинчи ай 1000 сом. Ошентип төлөп отуруп, төлөйм деп план койдуңуз, бирок по факту экинчи ай төлөй албай калдыңыз. 1000 сом карыз болуп калдыңыз. Үчүнчү ай төлөй албай калдыңыз, 2000 сом карыз болуп калдык. 4-чү, 5-чи ай төлөдүк, 6-чы ай төлөй албай калдык, 3000 сом карыз болдук. 7-чи, 8-чи ай төлөдүк, 2 ай төлөдүк, 9-чу ай, 3-чү ай төлөй албай калдык. 4000 сом карыз болдук. 10-чу ай төлөй албай калдык, 5000 сом карыз болдук. 4000 сом 10-чу ай төлөгөн болсок. Мына ушинтип отуруп карыздар ушинтип топтолот экен. Мына вроде 1 эле ай карыз болуп калдыңыз биринчи. Анан кийин карасаңыз 2 ай, 2000. Анан кийин карасаңыз 5000 сом карыз болуп калдыңыз. Анан төлөй албай кыйнала баштайсыз.
мына ушинтип ийгиликсиздик чаралат экен. Мисалы үчүн сиз өзүңүзгө дагы план койдуңуз, 100 киши мен каттайм деп өзүңүзгө план коюп койдуңуз, ушуга жетсе мен ийгиликке жетем дедиңиз. 5 каталог ичи. Биринчи каталог ичи мен 10 киши каттайм дедиңиз. 10 кишиден жок дегенде бир сизге окшогон адам чыгат да, 10 киши каттаганыңызда. Калганы өзү үчүн алат, алып сатат да, заказ алып иштейт. Экинчи каталог сиз мына ошо менен бирге ал адам каттады, сиз 10 адам каттадыңызга жардамдаштыңыз, 30 киши болду. Жалпысы бардыгын кошкондо да, биринчи каталог менен экинчи каталогдо ошондо 30 киши болду. Үчүнчү каталог 50 киши деп пландаштырдыңыз. 5 каталог иши ушинтип отуруп 100 киши каттайм деп план койдуңуз. Бирок по факту иштегенде сиз жалкоолонуп койдуңуз. Бир күнү айталы чалбай койдуңуз. Бүгүн настроением жок эле, бүгүн настроением жок, үчүнчү чалбай коеюнчу, эртең настроением болгондо чалам деп өзүңүзгө өзүңүз шылтоо таап койдуңуз. Анан 5 кишинин 10 кишинин ордуна сиз 5 эле киши каттадыңыз. Сиз аз күн иштедиңиз, аз телефон чалып жасадыңыз, аз жолугушуу уюштурдуңуз. Ошон үчүн 5 эле киши каттадыңыз. 5 киши каттаганда сизде лидер чыкпайт. Андыктан кийинки каталогдо сиз дагы эле 5 эле киши каттадыңыз, себеби жалгыз иштеп атасыз. Анан 10 киши болду. Анан бир лидер чыкты дейли, 20 киши болду. Анан 40 киши, анан 60 киши. Ушинтип сиз пландан артта калдыңыз. Эмесе болгону бир эле каталог, биринчи эле каталог сиз мына 5 кишиге уткурдуңуз. Мына ошодон башталды баары. Мына ушинтип ийгиликсиздик чаралат экен. Өзүбүздү өзүбүз кечирип коюп, өзүбүзгө өзүбүз шанс берип коюп, өзүбүзгө өзүбүз мындай эс алуу берип коюп, мына ушинтип ийгиликке жетпей калат экенбиз. Анан кийин биздин конкуренттерибиз же коллегаларыбыз, же биздин тааныштарыбыз карасак эле бизден чоң ийгиликтерге жеткен болот. Анан биз ичибиз ачышып, анан ичибиз тарып калышыбыз мүмкүн. Бул канча жетти, эмне сырыңыз эмнеде дейт. Сыры болгону күндө өзүнө койгон планды аткарып атат, күндө. Сыры болгону ошодо. Ал сизден күчтүү эмес, ал сизден өтө акылдуу эмес, сизге караганда бир хитрость, тонкостьтарды билбейт, ал болгону күндө ошол ишти жасайт. Өзүнө план коюп алып, ошону жасап атат. Өзүнүн алдындагы жана Брюс Ли айтты, ашыкча нерселерден баш тартуу. Ашыкча нерселерди жасабай атат, болгону эң керектүү иштерди жасап атат. Эң керектүү ишти жасамайынча тынч отурбай атат. Мына ушинтип ийгиликсиздик, же ийгилик ушинтип жаралат экен. Эми ийгиликти деле түшүнүп калдыңыз, мына ийгилик бул эмне экен? Кичинекей ийгилик номер 1 1, кичинекей ийгилик номер 1, номер 2 2, кичинекей ийгилик номер 3, кичинекей ийгилик номер 4. Барын суммада кошуп берсек, мына ийгилик жаралат. Успех это выбор, а не удача дейт, Ийгилик бул удача эмес экен, өзүнөн өзү келип калбайт экен, аны биз колубуз менен жаратат экенбиз. Албетте, пешенеси бар, пешенеси жок деген нерсе жок деп айтпайбыз. Пешене болгон учурда болот, өзүнөн өзү келип калган учурларда болот, эми пешенеси бар адамдар бар. Бирок ага үмүттөнүп отура берсек, андай ийгилик жаралбайт экен. Андыктан бул жерде биз өзүбүз жаратышыбыз керек экен дагы, пешенебизди өзүбүз жасаш керек экен. Бирок пешенеде бар болуп калса жакшы, жок болуп калса кайгырыштын кереги жок. Мисалы үчүн мага караганда Дарья лотерея ойногондарды көрүп утат. Фабрикадан арганда акциялар, лотереялар болуп атат, ушул утуп турат. Бирок мен утпайм мындай. Ага карабастан ийгилик жаратып атам мен деле. Мына көрүп атасыз, демек пешенеге үмүттөнүштүн кереги жок экен. 30 000 акча топтоо 10 ай бар дейли. Мына биринчи ай 3 000 сом топтойбуз деп койдук план и топтодук. Экинчи ай 4 000 сом топтодук 3 000 сомдун ордуна. Үчүнчү ай 5 000 сом топтодук. Мына биз пландаштыргандан мына 3 000 сом 10 ай десек 3 000 сом эле биз пландаштыргандан көбүрөөк топтой баштадык. Ар бир айда жок дегенде 1000 сомго ашыгыраак топтоп атабыз. Натыйжасында 4-5 ай ичи биз 20 000 сом топтоп койдук. 6-ай 5 000 сом топтодук, 2 000 сомго көп топтоп койдук. Анан 7-чи, 8-чи, 9-чу ай 4 000 сом топтодук. Жалпысы 10-чу айда мына 5 000 сом топтодук. Жалпысы 42 000 сом топтоп койдук. 12 000 сом ашыгы менен биз пландаштыргандан көп топтоп койдук. 10 ай ичи 30 000 топтойбуз дедик элек. Аны да аткардык. Андан тышкары 42 000 да топтоп койдук. 12 000 мына ушинтип планда ашыра жасоо менен ийгилик, чоң ийгилик жаралат экен да. Орточо ийгилик планда аткаруу менен болот экен да.